Мен 15 жаштамын, медресеге окугум келет, талап бар, бирок ата энем каршы болуп жатат. Не кылсам болот? Ата энеге кызмат кылыңыз, алардын дуасын алыңыз, аракет кылып көңүлүн табыңыз. Адамдар, Кудай сактасын, балдар арам нерсеге ата энесин мажбур кылып көндүрүп атпайбы? Сиз Кудай кааласа өтө бактылуулукка көндүрө аласыз буюрса, Алла Таалам ата энеңизге да туура түшүнүк берсин. Үйдө диний китепти окугула. Имамдын намазы ката, артында уюбуз, бирок кыжалат, кандай болот? Жок, туура окуш керек. Кандай имам? Эгерде ката болсо, сиздер акырын ошол сиз билсеңиз, ошо катаны айтып коюшуңуз керек. Могул жерде тамга мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп. Бул мусулманчылык да. Бул абирин төгүү эмес. Бул оңдоо, биз бирибизге жардам берүү маселеде бул. Кете бер десе үйүңө талак түшөбү? Эми бул жерде ниетти каралат да. Анын ниети кандай эле? Кайсы ниетти айтты? Өзү ниетинде эгерде ажырашуу, талак берүү болуп калса түшүп калат. Насыбай орозону ачып жибербейби? Зато шилекей жутуп дейби? Жутпай. Зато шилекей жутпай. Эми шилекей нар жактан эле алкымдан өтпөсө өзү орозо бузулбайт. Бирок Насыбайга ушу алымдарыбыз өкүм берип келген. Насыбай оозуна салып эле, сразу эле түкүрүп, оозун чайкай берсе го, успеть этип калат. Оозуна тура турган болсо, анда бузуп коет. Үйлөнөлүк, бойдук жигиттер кыздарга кантип аракет кылып үйлөнүш керек? Алла разы болсун. Эң жакшысы өзү таква болуп, ата эне менен кеңешип, кажет намаз окуп, Алла Тааладан сурап, ата эне ошол эжелериңер бар, мынакей ошо жуучуга жеңелериңер бар, тай жеңери бар, апаңар бар дегендей, карындашыңар бар, ошолор жакшы караса болот да, адеп ахлактуу негизи динин, ыйманын карап, анан аракет кылыш керек. Орозодо үйдө ата энең үй бүлөң менен ооз ачкан жакшыбы, же мечиттен ооз ачкан жакшыбы? Кайсынысында пайдасы көп? Үйдө ачыңыз, үйдө ачыңыз. Эгерде бир жерге чакырып калса, ооз ачарга ал жерге деле барып коюңуз. Негизи үйдө, кээде мейли мечитке тияка барып ачып койсоңуз болот. Намаз окуганда улуу, кичүү дебей алдыңкы сапка өткөнгө аракет кылышат. Эмне себептен? Эми алдыңкы сапта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланын өзгөчө рахматы алдыңкы сапка болсун деген, ошон үчүн алдыңкы сапка аракет кылышат. Албетте аксакалдарды да урматтап, чогуу келип калса, аксакалдарды алдыга жылдырыш керек. Эгерде бош эле турса, анда алдыңкы сапты, ошо соопту эч ким бергиси келбейт да. Эртерээк келиш керек болот да. Айша атабыз рак оорусу менен 2 операция болду. Азыркы учурда катуу ооруп жатат. Рак оорусу көз тийгенден пайда болот деп укканбыз. Дем салып жардам берсе болобу? Же башка дагы жолдор барбы? Дуа кылып коюңузду суранабыз. Аты Жыргалбаев Баксымбай атага сизден сураныч. Алла Таалам шифа берсин. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, Алланын тагдырынан кийин эле эң көп адам баласына ошо өлүм келе турган болсо, ошо көз тийүүдөн депчи. Ошон үчүн көз тийүү дагы бул бар нерсе. Айну хаккун, көз тийүү бул акыйкат деп пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн адам баласы ошондой нерселерден дайыма өзүнүн коргой турган пайгамбарыбыздын дуалары бар, ошону окуп сактанып жүрүш керек. Албетте мына рак оорусуна көз тийгенден болот деген мен укпапмын. Алла Таалам шифа берсин. Бизге дуа кылып берсеңиз, салиха уул кыздан насип этсин. Чын жүрөктөн дуа кылып койсоңуздар дейт. Рахмат. Туура перзент талап кылганда да жөн эле перзент уулдарды бер, кыздарды бер дей бербей, ушундай салиха мындайча айтканда таййиба, жакшы, ушундай ыймандуунусун сурашыбыз керек экен. Робби хабли мин ладунка дурриятан таййиба деп Куранда келет да. Дурриятан таййиба деп ошол дуа кылган Закария алейхиссалам. Ошон үчүн иншалла биз дагы дуа кылышыбыз керек экен. Сураганда дагы ыймандуу, ушундай салихтерди. Орозо кармап арак куюп же арак алып келип берүүгө болобу же күнөө? Жок, күнөө. Орозо туткан адам такыр арак кармабаш керек. Алып куйбаш керек. Даже арактын сөзүн сүйлөбөш керек, эстебеш керек. Орозо туткан киши өтө узак болуш керек. Мен мектепте окуймун. Орозодо көз сактайын деп жатам, бирок сактай албай жатам. Кантип көз сактай алам? Совет айта кетиңизчи. Алла разы болсун. Эми бардыгы ыйманга жараша, Алла Тааланан эстөө,
өлүмдү эстөө, ахиретке даярданууга жараша болот. Аракет кыла бериш керек, жана дуа кыла бериш керек мүмкүн болушунча. Менин таятан намаз окуса, эч бир сүрө, эч бир намаз мээсине кирбейт. Не кылам, кантип амал кылам. Кудай кааласа, иншалла бардыгы аракетке жараша. Эми каарылыкта кээде эске тутуусу алсырап калат дагы, тута албай калат да. Эч неме кылбагыла, Кудайым буйрса, аз болсо дагы өзүңөр жакында туруп, ал сизге ыктыда кылып намаз окуй бериңиздер. Бир сөз болсо, эки сөздү кошуп болуп кичине үйрөтө бериңиз.